Мына урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ошол сынак жөнүндө көрдүк. Керемет сынак болуптур. Ошол агабыздын ырлары кылымдан кылымга кыргыздар бар жерде эч качан өчпөстөн негизи легенда, хитке айлангандар, ушундай бир классикага айланган ырлар болуп кала берсин дейбиз. Ал эми сиздерге араңызда да бизге жакындан кошулуп аткандар болсо, кутман таңыңыздар менен дейли. Чай үстүндө эрте мененки тамактанып аткандарга тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми коем убакыт болду, жумушума барайын деп сапарга чыгып аткандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз кутман таң берүүсүн улантабыз. Ооба, биздин куттуу студиябызга дагы конокторубуз келип калды. Ал коноктор ким деп турсаңыздар, эртең эскерте кетсек, бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнү. Ошого карата биз студиябызга конокторду чакырганбыз, тааныштырып өтөлү. Жашоо үчүн бирге өнөр канасынын жетекчиси Шайыр-бүбү Сагынбаева жана ыктыярчы Улан кызы Жаркын эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздар. Кутман таңыңыздар. Кандайсыздар? Буюрса бүгүнкү күндү кандай баштадыңыздар? Шүгүр. Бүгүнкү күн силер менен башталып атат. Кудай буйруса. Бизге чейин кандай болду? Силерге чейин эртең менен таң атпай туруп, ушакка барыш керек деп даярдандык. Рахмат сиздерге да келгениңиздерге. Алгач эле ушул эртең баягы бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнү деп атабыз. Анан алдыңыздарга ушундай кооз буюмдарды алып келиптирсиздер. Булар кимден жасалат, эмне болуп жасалат, кантип жасалат? Ушул жөнүндө баягы кеп кылсак, сөз кылсак. Жашоо үчүн бирге өнөр карасы жөнүндө бул качан ачылган, максаты эмне, келечектеги пландары кандай, ушул өнөр кана жөнүндө айтып берсек, өнөр канада кимдер эмгектенет? Жашоо үчүн бирге өнөр кана бул атайын рак менен ооруган аялдар менен түзүлгөн коом да. Себеби химиотерапия ар бир 21 күн сайын алынат, абдан кымбат. Анан кийин көпчүлүк айымдардын кээ бир күйөөлөрү чыдабай таштап кетет. Ошондо аябай кыйынчылыктар көп пайда болот. Ошондуктан биригип ушу биз акча табалы, кыздарга жардам берели деп баарыбыз ошо ойлонуп ушу өнөр кананы ачканбыз да. Ал дагы киздерди болсо бизге Талайкүл деген жашынакай бир айым келип бизге үйрөткөн. Бизге мастер-класс көрсөтүп, биз ошондой киздерди баштаганбыз. Азыр Кудай буйруса уже сатылып атат. Ар кандай түстөгүлөрү бар. Андан тышкары биз ушундай сумкаларды тигебиз, косметичкаларды тигебиз. Анан ушу пандемия башталган аябай кыйналып калдык да, акча тыйын жок. Негизи бизге мекемелер көбүнчө сумка заказ берчи да, логотиптер менен, ошол менен чыгып кетчүкенбиз. Азыр болсо заводдор мекемелер көп иштебей калды, заказдар жок болуп, эмне кыларыбызды билбей, анан бизде ушу Жаркыныбыз, Жаркында чынында эле атында эле заты бар да. Жарк этип эле турат да, бизге ушундай бир сонун нерсени айтып, ушу кыздын аркасы менен чындап келгенде көп нерсени жазадык. Анан Жаркына эмне кыларды билбей атабыз, ушундай болуп атат. Бизде бир кызыбыз өтүп кетти, анан 300 000 карыз болуп калдык химияларыначы. Эмне кыларыбызды билбейм, ошо кыздын 40-на чейин ушу карыздардан кутулсак деген ой бар болчу. Анан Жаркын айтып калды, Шайырже, давайте толстовка тигебиз. Азыр как раз ошо прямо в тренде, ушуларды эме кылып көрөлү деп анан Жаркын баштады. Эми азыр Жаркын өзү айтып берсин. Кандай Жаркын эжеке? Менин атым Жаркын. Мен бул фонддо ыктыярчымын. 3 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз Шайыржелер менен. Бул толстовкаларды биз ошо Назик деген эжебиз өтүп кеткен жаңы жылга чейин. Анан кийин ошонун карызын эртерээк жаап кутулуп салалык деп, эми о дүйнөгө кеткенден кийин Шайыржеде көп айтып калды. Карызы менен болбосун депчи. Аны ошого арнап ушундай толстовкаларды баштаганбыз. Булар жылуу, ыңгайлуу, заманга жараша. Ушул костюмдарды сатып, азыр ошо химия препараттарды алып айымдарга жардам берип келе жатабыз. Буюрса карыздан кутулдук. Карыздан кутулдук, жаңы жылга чейин 52 күнгө чейин кутулуп калдык карызынан. Жаңы жылга чейин. Алдыңыздарда тургандарда дагы ошол жакта иштеген айымдар жасайт, Ошол жерде иштеген айымдар жасайт. Буларды химиотерапия алгандан кийин негизи эле айымдарга оор болот. Бирок ага карабастан биздин өнөр канага келип, ушундай кийимдерди тигип, чогуу жөн эле гана тикпестен биз ал жерде бирибиз менен тамашалашып, мындай кичине дары-дармек, химиотерапия, стресстен кичине мындай арылат да. Анан кийин булар
мындай шайрыжы уже дизайнер да болуп кетти. Бери жазган, бери жазган. Уже ар кандай кылып уже мастерствобуз эле Günden güne aşıp күндөн күнгө ашып атат. Ооба. Ар кандай расцветкалары бар. Эң кичинекей мындай ымыркайларга баштагандан чоң 50 канчанчы размерге чейин тигат? 54-чү размерге чейин. Меники туугандар 52-50, ошондо менден чоңдорго да. Сизден чоңдорго да тигебиз. Буйруса. Жакшы. Негизи ошол канча киши эмгектенет? Эми азыр могу кар жаагандан бери кыздарды көп чакырбайм, себеби деген бизге жыгылууга болбойт. Луч алган, химия алган кыздарга аябай кыйын болот, тайгаланбаш керек. Сөөктөр жумшак, бат эле сынып калышы мүмкүн, мурт болуп калат да. Мындай 3-4 кишиден келишет. Айына бир жолу жөн эле чогулабыз. Баягы үйдө айта албай турган нерсени балдарың укпасын, күйөөң кайгырбасын деп үй бүлөгө капа кылбай турган нерсени ошо жерде отуруп алып баарын айтып, меники мындай, сеники тигиндей болуп, кадимкидей буктары чыгып калат да. Психологический разгрузка деп коебуз. Ошо отуруп алып чай ичип, жеке эле мууларды тигип отурган максат эмес. Бизге самый главный позитивда биз жардам берген кыздарды айтабыз. Акча жөнүндө ойлобогула. Карыз болсок да эмне болсок да Кудай буйруса бул химияңды алабыз. Ар бир 21 күн сайын, мисалы бизде Алина азыр ремиссияга чыкты, көп жолу Фейсбукка, Инстаграмга чыгып элдерге ушунчалык чоң ыраазычылык билдирем, абдан жардам беришет биздин кыздарга. Көп акча түшөт. Мен былтыр бир акча урдатып, анан кийин ушундай эме Фейсбукка чыгарып коюштур. Ошондон кийин тим эле аябай көп акча түштү да. 3 эсе акча түштү. Элден айланса болот чындап эле. Гүлүмгө аябай көп жардам беришти. Ишса биз чыгарган кыздарга сөз жок, ошо счетубузга акча келип турат. Анан ошо пайдаланып рахмат айткым келет. Мен өзүм да ошондон өткөм. Ошо Динара Кубатбековна айтышыга чоң рахмат. Ошо кишинин аркасы менен аман калып азыр үй бүлөм менен багыбат жашадымын десем болот. Мамлекет тарабынан Мамлекет тарабынан эмне деп айта алабыз? Кээде герцептин алып беришет, бирок 15 республиканын ичинен бир эле Кыргызстан химиотерапия платная. Калган бардык өлкөдө бесплатный химиотерапия. Анан жаман жери бизде аябай кымбат болуп атпайбы? Мисалы, герцептин Москвада 12 000 болсо, бизде 51 000. Кадзила Турцияда 35 000 болсо, биз бул жерден 87 000 алабыз. Ошондой кыйынчылыктар көп да, анан башка дарылар да кошулат да. Башка дарылар кошулганда 100-120 миңге чыгып кетет. Мисалы, Алина деген кызыбыз ошо Кадзиладан жок эле дегенде 10 жол алды. Ошондой элестетип көрүңүз, канча деген акча. Жалгыз үй бүлө баары бир 3 жылдын ичинде жакырчылыкка келет экен. Кандай жетиштүү болбосун, туугандар, тең туштар баары жардам берген күнү делечи. Анан ошон үчүн айлабыз кеткенде, анан ушундай өнөр эле ачалы, өзүбүз эле өзүбүзгө аракет кылып көрөлү деп, анан көмөк берген кишилер көп эле. Кээ бирөөлөр бир калдыктарын алып келип берет. Мисалы, мындай Бактыгүл деген волонтерубуз бар, ушундай чапандын эле калдыктарын алып келип берет. Ошолордон ушуларды тигебиз. Мындай сумочкалардын түптөрүн тигебиз. Могу сумканы болсо колго тигилет. Айгүл Кыдырмышева ошо бизде дизайнер, аябай жакшы нерселерди табат. Замандын талабына ылайык жакшы. Мындай икаттан сумкалар тигилет. Кудай буйруса жакшы эле, шүгүр. Терез деген кызыбыз бар, мына ушундай мочалкаларды корейский пряжадан. Бул мочалкабы? Мочалка. Посуда жуунганга аябай жакшы нерселер да. Жыттанбай. Ушу менен үй бүлө менен колдонобуз. Аябай жакшы. Кичинекей балдарды дагы жуунса болот. Эч кандай травма, эч кандай. Мындай косметичкаларды тигебиз иши кылса. Эми көп эле нерсе жасасак деп ар кайсынын башын эле ойлоп, каяктан акча табабыз деген максатта бизде. Мына химия жакындап келатат, 21 күн жакындап келатат деп, бирок жакшы жери мисалы бизде уже 20 кыз ремиссияга чыкты. Ошо 3 жылдын ичинде 20 кызыбыз ремиссияга чыкты. Ремиссияга чыкты деген бул химия терапиясы, лучтары токтоп, уже дарыланганы бүттү деген сөз. Эми ошо 5 жыл ремиссия болот негизичи. Ошо 5 жыл өзүн жакшы караган киши айыгып кетет дагы эле. Ойлошот, рак менен ооругандар айыкпайт, антпейт, минтпейт депчи, жок. Айыгууга болот. Мисалы биздин Алинабыз 4-чү степенден айыкты. 4-чү деген уже метастаза башталып, ар кайсы жакка кеткен учурдан
Мына азыр Кудай буйруса 6 ай болду ремиссияга чыкканына, биз аябай кубанычтуубуз. Ушундай кубанычтуу нерселер көп эле болуп турсун. Көп болсун. Ишигип, эмгегибиз текке кетпейт да. Мен айтып кетейин дегеним, бизде көбүнчө аялдар өзүнөн аябай аяйт да. Эми баарыбыз эле энебиз. Анан кийин үйүндө акыркы үй болсо, аны саттырып жибербейт да. Мен дарыма же көбүнчөсү кыргыз аялдар аябай өзүнөн аяп, боорукер болуп, кой балдарым жесин, балдарым ичсин деп өзүнөн көп аяйт да. Мен айтып кетет элем, аялдар көбүнчө өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргүлө, бир жылда бир жолу маммологко кайрылып, полный обследование кылып, ошентип турса эле биздин аялдар көп аялдарды сактап калса болот деп ойлойм да. Эжеке, негизи ушул өнөркананын ачылышына ошол башындагы сезимдериңиз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, кантип олтуруп келип калды бул иде, эмне айынан келди, кантип чыкты дегендей. Эми кандай десек, бир кызыбызга абдан акча керек болуп калды. Мамасы ошо Сокулуктун акимиятына сүйлөшүп келиптир, 300 сумкага өткөрүп бергиле депчи. Мындай мама жок да, айна деген айым. Ушунчалык аракет кылып анан кийин эмне кылсак? Кой, бул 300 сумканы тигейли бизге кайрылып калды. Шайрыжай ушундай 300 сумка тигип берсеңиз эле 180 000 болгон атат. Алинанын бир дарысына жетет. Деп анан кийин кой деп анда ошо түнү менен тиктик. Жаркын, Айсалкын менен үчөөбүз түнү менен ошо 300 сумканы саат 12 түнкү 12ге чейин тигип, эртеси күнү Сокулукка алып барып өткөрдүк. Анан ошондон ойлодук да, кой, ушундай нерсе болуп аткандан кийин андан көрө өнөркана ачалы деп анан өнөркана ачылып калды да. Анан бул акча үчүн кээ бир айымдар ошо каражат табылбаган үчүн эле дарылангысы келбейт да. Мен азыр атын айтпай эле коеюн, өтүп кетти жакында. Ошо айым мисалы тең тушун айтыптыр. Мен 2 химия алдым. 2 химиям деген 240 000 болду. Андан көрө мага 12 керек экен. Андан көрө мен өлгөнүм эле оңураак экен. Сен мен күйөөмө тиесиң, убада бергин. Мен 2 баламды кор кылбайсың. Өзүңөр балалуу болсоңор да ушу балдарымды карап, убада бергин деп. Анан бул дарт аябай ушунчалык катуу оорутат да. Баа трамадол деген дарыны сайдырат, бирок ал жардам бербейт. Анан үстүнө арак кошот. Арак көкө болгондо эйфория болуп, биртке мындай билинбей калат да. Ошентип 10 чакты күн ичет. Анан кийин жолдошу эмне болуп атасың сен? Айыктым дебедиңби? Эмнеге ичип атасың эми? Десе, билбейм, талак аялдай эле болуп атам, бир 2 ай ичейинчи, уруксат берчи мага деп ошентип алдайт да. Ошентип алдап анан кийин 10 күндөн кийин байкесин чакырат. Байкесин мен таанычу элем, анан мени чакырат. Анан барсам уже эмчеге распад болуп калыптыр, вообще трюшумдуктудай. Анан ай, кой, анда эткенде болбойт, сен балдарың турат, күйөөң турат, канча аялдарды күйөөлөр таштап кетет, сени алаканына көтөрүп жүрөт. Ушундай болмок беле, кой, болду десем. Шайрыжай туура түшүнүңүзчү, ушунча акчага ал деген мени көм алат ушул акча менен. Ушул акча менен балдарымды окута алат, ушул акча менен үйлөнө алат. Мен эмне кылам мынча кыйнап үй бүлөмдү, андан көрө мен кете берейин деп ошондой чечимге келип, негизи ушундай чечим эсине туруп калгандан кийин ал киши калбайт. Акыры баары бир кетти, биз жардам бердик. 2 жыл жардам бердик, бирок баары бир алып кала алган жокпуз. Себеби ал киши уже жашагысы келген эмес. Ошон үчүн айтам да, ошо ооругандарга рак деген бул өкүм эмес. Бул просто эле диагноз. Эми азыр деген мына пандемиядан канча киши кетип калды. Канча киши жөн эле эч бир эметпей күтүлбөстөн кетип калды. Ошон үчүн ар бир киши мен ушул дартка келдим деп ошону эмнеге берди, кандай сыноо бул? Бул сыноо жеке ошо кишиге эмес, бул сыноо үй бүлөсүнө, күйөөсүнө, бала чакасына, бир туугандарына, кайын журтуна, бүт бардык айлана чөйрөгө. Ошо баары ойлонуш керек. Эмне үчүн ушу бизге ушу дарт пайда болду деп. Мисалы биздин айымдар көйнөк, там алтын, балтын, бул үй оокат алары кызыктырбайт. Бүгүнкү күндү көрдүм, ошого шүгүр. Мына таңды көрдүм, шүгүр. Бүгүн балдарым менен үй бүлөмдө жүрдүм, бүгүн жашынакай уктайм, ошого шүгүр дейт. Ошон үчүн шүгүрчүлүк кылыш керек баардык нерсеге. Баардык нерсеге сабырдуулук керек. Ошондо гана турмуш оң болот.
Анан Жаркын айткандай ар бир айым өзүнүн көп болсо жарым саат, бир жылда жарым саат убактыңар кетет. Ушу көрүнүп коюш үчүн. Алдына алган менен күчөп кеткен айырмасы өтө чоң да. Доктурлар деле Кудай эмес да. Доктурлар мен ооруганда ошо Израилге чейин жазып интернетке эметтик. Ошондо Израилдин врачтары ушинтип жазып жибериптир. Кыргызстандын онкологторуна ушунчалык ыраазы болобуз. Эч кандай аспабы жок, эчтекеси жок. 90% диагностикасы туп-туура депчи. 70% айыктырышат деп. Бул өтө эле чоң сыймык. Негизи биздин врачтарга алкыш. Ушундай билимдүү биздин Кыргызстан врачтарына чынында эле таазим кылам. Өзгөчө онкологиянын врачтарына чоң рахмат. Ушу кыздарыбыздын баары ошолордон айыгып атышат. Эми өтүп кеткендер болот, болбой койбойт. Ал да ар бирөөбүздүн өзүбүздүн тагдыр. Эжеке ошондо сыр болбосо бир химияга 120 000 сомдой акча кетет экен, Эми это эң көбү. Эң көп, максимум. Айтарым, эгерде ушул азыр биздин көрөрмандардын арасында деле ушул ушундай бир жакшы жардам бергиси келген кишилер көп да. Анан кайга жардам бергисин билбей сиздерге балким жардам бергиси келген кишилер кайга кайрылса болот мисалы. Биздин ошо өнөр-канабыз жашоо үчүн бирге деген дарегибиз. Биз физприбордо Дастандын жетекчилерине рахмат айтып кетейин. Ушу пайдаланып Дастандын жетекчилерге бизге бир комната берди. Аябай жарык, сонун тим эле ошо жердебиз. Азыр Назира Мамырова деген биздин спонсорубуз бар, бизге машинкаларды алып берген. Асыл Айдина бирден машинка алып берди. Иши кылса боорукер кишилер көп, жардам берген кишилер көп. Дагы да көп болуш керек, балким сиздер таппайда билбеден азыр ошо билип алсак балким. Физприбордобуз Байтик Батыра 36/1 ошо жердебиз. Мен дарегим телефондорун берсеңиздер. Социалдык тармактарда. Бизге социалдык тармактарда биз активдүү барбыз. Facebook'та, Instagram'da мастерская онкопациентов деп жазса эле биз чыгабыз. Ал жерде бүт даректер бар, байланыш телефондору бар. Кайрылсаңыздар Жаркын ошо Instagram'да өткөрөт. Жаркын ушул социалдык тармакты сиз карайсыз, ошондо. Биз азыр эми мен ушуларды киргизип, недавно вот фотосессия кылдык, анан кийин реклама кылалык деп, кичине жарнама кылып саталы деп, ошо социалдык тармакты азыр мен киргизип атам, өнүктүрүп атам. Эч кандай СММ дагы билимим да жок, интуитивно эле. Жок, эми кары кишиге интернет баш ийбейт экен, жаштардайчы. Анан ошо Жаркын азыр жакшы жардам берип атат. Ошо Инстаграмыбыз жакшы болуп калды, жакшы иштеп калды. Ошон үчүн чоң алкыш. Жардам бериңиздер, тигил киши ооруп атат, бул киши ооруп атат. Социалдык тармактарда дагы жардам сурагандар абдан көп. Биз деле түшүнөбүз, что баарына жардам бериш өтө оор болот. Анан биз да мындай жөн эле сурагыбыз келбейт да. Ошондуктан биз ушундай башка жерден сатканга өнөктөштөр болот мисалы. Биздин ушу биздин буюм жазалган буюмдарды сатып беришсе, бизге ошол чоң жардам. Ошол бизге биздин эмгегибиз. Да, ошон үчүн бүгүн силер чакырганда аябай сүйүнүп кеттик да. Жакшы болду. Бардыгын алып барабыз. Эки сумкасын көтөрүп алган, бир чемодан чоң, бир дагы сумкасын. Мен бүт баарын көтөрүп келгем. Жолдон балким бирөө сурап калат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бизде ушу соодабыз жакшы болсо эле, кыздар ар бир 21 күн сайын дегени менен бизде азыр 6 кыз бар, ошо 6 кыздын 21 күнү сайын жардам беришибиз керек да. Анан кийин айтып атпаймынбы, 13 000ден баштап ошо 120 000ге чейин бар. Ошон үчүн канчалык биздин продукция өтсө, кеңештерин берсе, мисалы биз каршы эмеспиз, себеби деген бизде атайлап тикмечилер жок. Жаркын ушу толстовкаларды мага Жаркын үйрөттү. Мону момундай тигеш, шайры жетигин тигиндей тигеш депчи. Анан Гриша Дзогоев деген бар. Биз жаңы баштаганда мекемебизде жок, аянтыбызда жок, эчтекебиз жок. Анан паркта отуруп алып сүйлөшүп атсак, ошо Гриша чалды да. Шайрыже, что вы делаете дейт. Анан кийин вот сидим, без дела, ни машинок, ни офиса десек, анда бизге келгиле, биздин бир комнатабыз бош, 4 машинка турат. Ошо жерге келгиле деп биз ошо былтыркы январга чейин ошол жакта болдук. Бир тыйын акча төлөбөй, эчтеке кылбай, ушул Кудайым бизди колдойт да, Аллага шүгүр. Ошо аякта бекер турдук. Андан Дастан бизге бекер аянт берди. Биз азыр свет менен сууга эле төлөйбүз. Анан азыр аякта дагы аябай жакшы мындай уландык да. Баштаганда биз деген 500 сомдон 4-өбүз жыйнап, Мамлакат, Жылдыз, мен Айгүл болуп, 2000 сомду алып алып, Мадинага барып, жанагындай калдыктарды алдык. Калдыктар чогулту, ошондон баштадык да, 10 сом, 20 сом деп.
Анан бир кыз сурап калды, Айгүладан, эмнеге муну мындай алып атасыңар да, ушинтип биз жаңы ачып атабыз өнөркананы десек, кийинки барганда тим эле келтегеним менен мишок менен толтуруп коюптур. Бекер эле Айгүл эже, Шайыр эже, бул бекер эле, силер эле ушуну баштагыла деп. Ошондон уланып кеттик. Эми азыр Кудайыма шүгүр, ушинтип 6 айымга акча төлөй алабыз. Аябай жолуңуз жакшы да. Даже ушул толстовкаларды баштап атканда жанагындай лекала жасаган байке дагы силер эмнеге керек дейт. Анан биз ушундай десек, мен силерге бекер эле кылып берем дейт. Ой, жыркалып сүйүнүп бекер деп дагы эмнебизди Жаркын алып келди да лекалалардычы. Бекташ деген жигитке аябай ыраазычылык билдиребиз да. Жаркын алып келип ушу тигип көргөн эмес. Мен мисалычы вообще көргөн эмесмин толстовка дегенди. Жаркын алып келип бирөөнү быйыштык, көрдүк. 2 метр алгам, 2 метр материал. Анан ушу Жаркындын да тааныштары ушунчалык жаркылдаган кишилер да. Ошо Мадинада Айгена мамасы, папасы баары иштейт экен. Ал кишилер аягында уже мисалы мен барып момунча 10 метр тигинде мындан десем, кечкисин өздөрү жумуштан келатып мага таштап кетишет. Ушундай боорукерлер кишилер көп, соопчулук кылган кишилер көп. Негизи кыргыз элден айланса болот. Мен ойлочу элем, жаштар азыр көп мындай маани бербейт, көп эле телефондо отурушат деп как-то ушундай бир нааразычылыгым бар болчу да. Могу пандемияда ушунчалык ыраазы болдум, чын жүрөктөн ыраазы болдум жаштарыма. Ушунчалык жардам беришти. Мисалы келечектеги биздин айымдар кээ бирөөлөр ачыкка калган айымдар болду. Ошолорго тамак ашын жеткирип берип, негизи жигиттер кыздарынан айланса болот экен, биздин келечегибиз бекем экен деп ойлодум. Биздин жакшы карылык силердин колуңарда да. Канчалык силер ушу боорукер болуп, бекем бутуңарга турсаңар, бул биздин карылыгыбыз. Ошо силерге күч кубат, иман. Буюрса, бардыгыбыз жеңебиз деген жакшы ниетибиз бар. Дүйнө жүзүндө жеңгендер көп. Мен билгенден атактуулардан Анжелина Жоли жеңген, андан кийин Ронда Брейн деген аттуу баягы сыйкыр күч деген китеби бар. Ошол жерде да бүт ракты жеңгендер тууралуу окуялар бар. Негизги ички ойду, аң сезимди түзөбөй туруп, ден соолукту түзөш кыйын дейт. Андыктан барыңыздар ошол ийгилик каалап, буюрса бардыгы айыгып, ушул өнөрканабыз чоң бир заводко айланып, Кыргызстанда эмес, бүт жакты каптасын, буюрса. Ал эми азыр болсо биз жаңылыктар студиясына кезек беребиз.